Уже Россияда орын жоқ, Белоруссияда орын жоқ. Қайқа барып білген. Түркия барып қашып. Нұрсұлтан Абишевич айтыпты, Қырғызстан 30 жылда бізде қанша ғана біз жардам берелі деп сұрасақ баш тартышқан, бірақ жақсы игіліктерге жете албады деп айтты да. Bir ғана нәрсесі бар, ал башқа президентке қарағанда біраз жашырақ, балким сулуураак, жаштары таралған, жакшынакай көрүнүшү. Саякатчылыкты тош кетти. Кыргызстанда иштешкен. Ал деле өзүнүн мурашкору келип камап таштады. Кеңеш тургандан уял албасын. Ким болсо да кеңеш сураш керек да. Саламатсыздар, Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябызда конокто Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Исхак Масалиев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Биринчи эле сурообуз мындай болсун. Орхан Инандыны Түркияга алынып келгени боюнча кечээ Эрдоган билдирүү жасады. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен аны интернеттен окудум. Маалымат Түркиянын президентине таянып, Орхан Инанды камакка алынды деп. Бул жерде көптөгөн суроо пайда болуп атат, себеби мен билишим боюнча Орхан Инанды эч эле Кыргызстандын жарандыгын болгон. Кантип биздин жараныбызды башка мамлекеттин атайын күчтөрү жашыруун жол менен алып кеткен өтө таң калыштуу нерсе болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр биздин бийликтин башчылары ойлонуш керек да. Эгерде бир жолу ушундайга уруксат берип койсо, же кандай бир чогуу кызмат кылып койсо, анда эртең кандай болот түшүнүксүз болуп турат. Эч качан бул Конституцияда так жазылган. Биз өзүбүздүн жарандарыбызды коргошубуз керек. Ал эми жараныбыз түрк болобу, башка болобу, ал айырмасы жок да. Өкүнүчтүү окуя деп айтсам адашпайм да. Бул жаңы чыккандан кийин коомчулукта Садыр Жапаров Түркияга Орхан Инандыны өзү өткөрүп берди деген пикирлер айтылып, Садыр Жапаровго ушул окуя боюнча импичмент жарыялаш керек деп демилге көтөрүлүп атат да. Бул канчалык жок, эми мындай да. Азыркы күчүнө кирген конституцияга ылайык, эгерде президент мыйзамды бузган болсо, анда ага импичмент жарыяласа болот. Ошондуктан эгерде чын эле Орхан Инанды деген кыргыз жарандыны президент аралашып кандай бир жол берип аларга, мен ал өзү алып барган деп ишенбейм ага. Ол жол берген болсо, анда жоопко тартылыш керек албетте. Эч качан андай болбош керек. Эгерде кылмыш иш жасаган болсо, ал жаран өзүбүздүн сотубуз бар, өзүбүздүн тергөөбүз бар, өзүбүздүн карап кандай бир чара колдонсо болот. Ал эми башка мамлекеттин ичинде ички саясий тирешелерди биздин мамлекетибизге айландырган бул туура эмес да. Демек эртең Эрдоган айтат, кыргыздар, мени колдогон кыргыздар биздин дос эмес деп койсо, анан биз бирден ага тапшыра беребиз. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде ошол жарандарыбыз айткандай президенттин тиешеси болсо, ал жоопко тартылыш керек. Дүйнөдөгү тарыхты алсак, мындай окуялар болуп атат. Бир топ, мисалы үчүн, араб мамлекеттин элчилигинде башка мамлекетте бир өзүнүн жаранына өлтүрүшүп жок кылышкан да. Балким болушу мүмкүн, бирок мыйзамдар негизинде элчиликтин жери, элчиликтин имараттары биз көрө албайбыз. Ал конвенцияга ылайыктуу корголот. Ошондуктан ал эмне болуп аткан ичинде кимди камаганды айта албайбыз. Бирок биздин атайын күчтөрүбүз, мисалы үчүн ошол эле КНБ, ошол эле МВД, ошол эле башкы прокурор, ошол караш керек болчу да. Эгерде чын эле ошондой болсо, анда бул мыйзам бузуу деп айтыш керек болчу. Дүйнөдө практикада бар. Эгерде кайсы бир жаран кылмыш жасаса, ошол жарандыгы бар мамлекеттин атайын күчтөрү биздин күчтөргө кайрылып туруп, мыйзам жолу менен өткөрүп бериле десе, өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар bizde. Ошондуктан барымтага алып, уурулук жол менен ала качкан бул эң негизи ушул өкүнүчтүү нерсе да. Ошондуктан мен канчалык деңгээлде элчилик аралашкан мен аны айта албайм, билбейм. Бирок элдин арасында ар кандай сөз жүрүп атат. Бул окуя боюнча президентибиз Садыр Жапаров тиешеси бар болсо же жок болсо бизде эмне болот? Жок, тиешеси болсо жоопко тартылыш керек. Албетте жоопко тартылыш керек. Импичмент жарыяланыш керек. Импичментке толук негиз болот да. Анан ачык айтканда мен ага деле импичментке кошула турган нерселер бар да. Мисалы үчүн Конституцияга күчүнө кирген деп айтып атабыз. Бирок жакында мына президентибиз мамлекеттик катчыны дайынданды. Бирок мамлекеттик катчы жөнүндө мыйзам жок.
анын эмне укуктары бар, кандай ишти кылат, эмне милдеттери бар, анын мыйзам кабыл алгандан кийин коюш керек болчу да. Демек, ошол эле бюджеттен канча акча айлык бөлүнөт ага, анын аппаратына канча бөлүнөт деген бүт баары мыйзам менен такталгандан кийин ишке ашат да. Ошондуктан бул жерде президент тарабынан бир топ бузуулар болуп атат да. Бул ушундай топтолуп бир күндө ушул импичментке жараштуу көлөмүнө жетип калат да. Ошондуктан өтө кылдаттык менен этият болуп иштеш керек да, өзүнө тийиштүү эмес укуктарын колдонбош керек эле. Биздин жараныбызды эгер президентибиз өзү бербесе, тиешеси жок болсо, Түркия өзү ала качып кетет. Бул мыйзам бузуу. Бул өтө чоң биздин эгемендүүлүккө кол салган деп эсептеш керек да. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө кол салды деп ачык эле жарыялаш керек. Эгерде ошондой болсо, кантип атайын күчтөр келип башка мамлекетте уурдап ала качканда, бул ошол мамлекетке кандай деп айтсак, көз каран деп айтсак болот. Көз караш ушундай да. Биздин мамлекет катары эсептешпейт да. Бул өтө чоң өкүнүчтүү нерсе. Биздин эгемендүү мамлекет дегенди кабыл албаган деген сөз да. Ошондуктан бул жерде чоң тополоң болушу мүмкүн. Бул эл аралык тополоң болушу мүмкүн. Биринчиден, экинчиден биздин ички турмушубузда бир топ өзгөрүү алып келиши мүмкүн. Эми жогорку кеңештин депутаттарына өтөлү. Жакында эле каникулга чыгышты деп жарыялашкан. Сиз өзүңүздүн социалдык тармактагы баракчаңызга булар бекер иштеп беребиз деп айтышкан. Каникулга чыкканда булар отпускнойдуктар 200-300 миң отпускной алат деп жазып чыктыңыз да. Бул сиздин билдирүүңүзгө коомчулукта депутат болуп турган кезде эмне үчүн мындай нерселерди айтып чыккан эмес? Жок, мен мындай да. Ушундай акчаларды алып жүргөн да деген. Алып жүргөнбүз. Мен 200 миң тегерегинде айлыктарды жана отпускны алганмын. Бул эми мыйзамда жазылган нерсе. Мен ал жерде булар уурулар уурдап атат деген жазган жерим жок. Бирок мен башканы айтып атам. Бул жогорку кеңештин мөөнөтү 27 октябрда түгөнгөн. Анан булар аз болгонсуп 28 октябрь күнү мыйзам кабыл алып өзүнүн мөөнөтүн узартып койгон июнга чейин. Анан ошол талкуу мезгилде эсиңерде барбы, бир топ депутаттар айтканда, керек болсо биз айлыкты албайбыз деген. Бирок томпоюп жакшынакай 8 айдан бери айлык алып атат. Анан кийин мыйзам негизинде айлык алган жокпуз деп атпайбы? Жок, эми айлык алган жок болгону менен кантип айлык алып атышат? Эгерде эртең августтан баштап эмгек кодекстин алайык, эргүүгө чыгыш керек да. Чыкканда айлык берилет. Ал мыйзам негизинде. Аны мен эч кайерде уурдаган деп айткан жокмун. Иштеген депутаттар эргүүнү алыш керек, эргүүгө чыккан толук алыш керек. Ал эми 2 айлыктан 3 айлык берилет, 3 айлыкка берилет. Анан кийин эгерде кимдин стажы, мамлекеттик кызмат стажы көп болсо, ал көбүрөөк алат да. Бул турган иш, мен да алып жүргөм да, бирок биз эмгектенгенбиз да. Мыйзамды бузган жокпуз да. Ал эми өздөрүнүн мөөнөтүнү дагы 6-жылга узартып алган депутаттык бул туура эмес. Кээ бирлер айтып атат, сен чалап атасың, сен деле алгансың, алганмын. Бирок мен иштегенмин. Булар азыр мыйзамсыз иштеп атат да. Мыйзамдык түрдө эмне кылыш керек? Мыйзамдык түрдө ошондо декабрда экинчи турда өткөрүш керек болчу шайлоону. Кандай депутаттар жок, эми бул депутаттар эмес, башка кишилер келмек да. Анан башка жаңы жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы келгенде конституциялык реформа болобу, башка болобу, ошону өткөрсө болот да. Ошондо мыйзамдуу болот да. Чексиз, тынтыксыз болот да. Бүгүн анан мен жаза койсом эле, пенсионер жазып койсо эле, чычалап биз айлык берген жокпуз деп. Бересиңер, закон боюнча беришиңер керек. Буга чейин ошол мөөнөт бүткөнгө чейин бир нече мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек деп атат да. Кече дагы чек арадагы эме боюнча, чек арада жашаган адамдарга курал берүү боюнча мыйзам каралды, биринчи окууда өттү. Эгер негизи ушул мыйзам кабыл алыныш керекпи? Жок, бул жерде сиз мындай татаал маселе суроо берип атасыз. Бул жакында эле президент Тажикстанга барып кучакташып, байыркы досубуз деп айтып келген. Эми азыр ушу чек арадагы биз жарандарыбызга курал бере турган болсок, бул жанагы ынтымактыктын белгиси эмес, достуктун белгиси эмес. Ошондуктан ушундай мыйзамдарына этият болуш керек да. Балким кандай бир жеңилдик беришибиз мүмкүн. Эгерде ополчение болуп туруп жанагы элдик дружина деп биздин куралдык күчтөрүбүздүн аалы жетпесе, андай колдонсо болот. Бирок ал согуш маалында. Согуш жок да бизде, президенттер кучакташпадыбы. Ошондуктан бул мыйзам эмес. Биринчи кезекте депутаттар мына 11 апрелде референдум өттүк деп коебуз. Ошондо конституция кабыл алынды. Эми туурабы, туура эмеспи кабыл алынды. Аны эч ким жокко чыгарган жок. Ошол июнь апрелден баштап
майдын аягына чейин депутаттар сөзсүз ушул жогорку кеңешти жөнүндөгү шайлоо жөнүндөгү өзгөртүүлөр киргизиш керек болчу. Өкмөттүн түзүлүшү боюнча мыйзамдарды өзгөртүш, ошол эле мамлекеттик катчы жөнүндө мыйзам, бардык мыйзамдарды өзгөртүш керек болчу 1,5 айда. А булар болсо жанагы фейк мейк деген закондордо алек болуп жүрүшкөндө. Ошондо 1-июнга чейин ушул керектүү мыйзамдарды, айрыкча жогорку кеңеш жана өкмөт жөнүндө мыйзамдарды, өзгөртүүлөрдү киргизип, шайлоо дайындаш керек болчу да. Биринчи кезектеги мыйзамдарды кабыл алыш керек болчу. Ал эми кийинки жогорку кеңеш келгенден кийин калган мыйзамдарды Конституцияга алып келтирди. Бул түшүнүктүү нерсе да. Жок, депутаттар азыркы курамы биз өзүбүздүн мөөнөтүбүздү дагы бир 4-5 ай иштеп коелу деп максат менен чөзүп атпайбы. Бул кызык, аларда кызыкчылыгы бар. Президентке ыңгайлуу. Эми президент булар кандай мыйзамды берсе да кабыл ала берет да. Ошол мыйзамды жогорку кеңеш өзгөртүү боюнча мына мен кечээ уктум 3% эмес 5% дагы кайтарабыз деп атат. Анан жанагы 35 депутатты түзмө-түз эл шайлайт. Ар бир округда 100 миңден болот. Ал эми 55 депутатты партиялык тизме менен. Садыр Жапаров айтпады беле партиялык тизме балекетке алып барат деп. Эң ушу биздин жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө чоң шек келтирген ушул принцип деп айтпады беле? Айдын үчүн 55-ти калтырып атат анда. Демек, ким башчы болсо да, ага ыңгайлуу жумшак жогорку кеңеш керек болот. Эгерде каалаган партияларды жардам берип өткөрүп алып, алар жумшак болуп калат да. А эгерде бир мандаттуу 90 депутатты шайлай турган болсок, анда мен кепилдик бербейм, ал жерде көз карандысыз депутаттар, инсандар келиши мүмкүн да. Жок, мен оюм башкача деген адамдар келиши мүмкүн. Бул ким президент болбосо да ага жакпайт да. Көрүнүп турат, бул мурунку эле кайталанып атат да. Мен өзүмө ыңгайлуу жогорку кеңеш шайлайм деген максатта. Садыр Жапаровдун өзү Тажикстанга болгон иш сапарын өзүңүз айтып калдыңыз. Түркмөнстан менен Тажикстанга болгон иш сапары боюнча кандай пикир айта аласыз? Эми бул мындай деп айтсак, бул эми чоң жылыш алдына деп айта албайм, бирок албетте жолугуш керек болчу. Баягы окуя болгондон кийин, трагедия болгондон кийин албетте эки падыша жолугуш керек болчу. Нейтралдуу жерде жолугуш керек эле да. Эми ал бул башка кеп. Бул эми кичүү баш менен улуу жашка аксакалды сыйлап деп баргандай деп эсептеш керек. Анан мен ойлоп атам, бүгүн бизде дүйнөдө бир аз башка коркунучтар пайда болуп атат. Ошол Афганистанда болуп аткан Америка Кошмо Штаттар аскер күчтөрүн алгандан кийин ал жерде кичине башаламан болот да. Ошондо ал жерде качкан же мамлекеттик күчтөр же талибандар Тажикстан, Кыргызстанга келиши мүмкүн да. Ошондуктан бул коркунуч чоңураак. Ошого мен ойлоп атам, президенттер жолукканда ушул маселени талкуулаган болуш керек да. Ал эми чек ара боюнча бул мындай катардагы сөздөрдө айтылды, ынтымак менен чечишибиз керек деген. Эки тараптын ынтымак деп атат да. Бирок 36 киши бизде каза болгон. Ага эч ким жооп берген жок. Жооп бериш керек. Бир адам каза болсо, президент биринчи кезекте кет башы менен жооп бериш керек да. Чек ара маселеси сүйлөшүлөт деп айтылган да негизичи. Чек ара маселеси сүйлөшүлөт деген менен Камчыбек Ташиев иш сапарында делегацияда жок болчу. Маданият министрлигинде. Эми президент өзү баргандан кийин ал Камчыбек Ташиев бардыбы, барбадыбы, мен аны мындай өтө баа берген жокмун. Себеби президент өлкө башчы барып атпайбы? Ал бардык маселени чечти. Ал эми Камчыбек Ташиевич ал болгону эки өкмөттүн ортосундагы комиссиянын башчысы да. Биз тараптан делегациянын башчысы. Ал кара жумуш кылган кызматкер деп эсептеш керек да. А президенттер өздөрү чечимге барышы мүмкүн. Бирок менин байкоом боюнча, чек ара боюнча алдына кадам кылынган эмес. Биз тараптан деле, биздин жарандарыбыз деле, тажик тараптары деле каршы болот. Эми бул өтө татаал маселеде чек араны тактоо, бул сөзсүз ким кандай чечим кабыл алса деле сын пикирге ээ болот да. Күткөн нерсе. Ошол Эмомали Рахмонду деле тажиктер саткын деп айтат, ошол эле Жапаровду саткын деп айтышат да. Бирок акыркы окуя мени өтө мындай күйдүрөт да. 36 киши каза болуп, бир топ үйлөр талкаланып. А биз болсо орден медаль берип, байыркы достук деп жүргөнбүз, бир аз мындай саясий эл аралык аренада утуш деп таппайм мен муну. Барганы туура эле болду. Мен жаран катары айтат элем, мен бир сылып жолу айткам, мага айырмасы жок каяка барат Садыр Жапаров. Чыгылып жана маселени чечиш керек да. Чек араны чечиш керек, анан жанагы ызычы болгон тополоңдо жоопкерчиликти караш керек да. Ошондо ал жетекчи болот да. Сайыс помидорлор келген боюнча Сайыс помидор боюнча ал Туркменден алып келди да. Эми ал кичине туура эмес мындай дал келип калды.
Албетте, мамлекеттің басшысы башка мамлекетке барып, кучакташып, ал жерде келишимдерге кол коюп, кандай бир келишимдерге бирдикке алып келгенде, ал эгерде жүздөгөн, миллиондогон долларларга келишим түздүк деп келсе, мен кубанат элем. Эгерде 300-400 миллионго биз сүйлөштүк, газды биз паланча берет деп конкреттүү түрүндө айтканда мен сүйүнөт элем да. Бирок жалпы сөздөр менен битти. Туркменияга барып туруп биз газды сурандык, алар жардам беребиз деп айтты. Бизде кыргыз тилинде айтты деген сөз бул убакыты чектелбейт, мөөнөтү чектелбейт, көлөмү чектелбейт, баасы чектелбейт, айтылбайт да. Айтты деген эме баягы кыргызда бекер сөз чыкпайбы, жигит айтты, кайтты деген сөз бизде эле да. Ошондуктан барып келгени жакшы, таанышканы жакшы, бирок жыйынтыгы болду деп мен айта албайм. Ал эми анын эртеси күнү бир самолет менен мөмө жемештер келди, бул эми балким ушул бизге жиберген ишкерлердин кылган иши жакшы болгондур, бирок ал менин билишим боюнча ал белек эмес да, ал содагерлик да. Ошол жерде бир ишкер алып келип саткан да. Анан 10 сомдон саткан эмес болуш керек. Ал бизнес. Аны болгону жакшы, биздин тамак ашыбыз кичине чечилип калды, бир самолет болсо деле чечилип калды деп мындай жакшы деп койсок болот, бирок кол чаап, дүңгүрөгөнчө кол чаап, азамат президент айта турган сөз эмес деп. Мен биринчи жолу көрүп атам, президент барган жерден мөмө жемеш алып келгенчи. Президенттер чоң келишимдерди алып келиш керек. Гидроэлектростанция куруу боюнча, жол куруу боюнча, инфраструктура куруу боюнча, завод, фабрика куруу боюнча ошол келишимдерди алып келгенде анда кол чапсак болот. Бирок Туркмения менен бизде географиялык жана башка жагынан бизде андай кызматташуу деле жок. Биз бир гана маселени, эгерде алар бизге күзгө, кышка газ менен жардам бере турган болсо, анда чоң жылыш болот. Бирок мен ачык эле айтайын, биз Россия менен кызматташуу болгондон кийин Россиянын газ чыгарган ишканалары оңой менен кыргызды туркмендердин достор жеткирбейт да. Алар өзүнүн газын сатыш керек да. Ал эми Туркмения Россия менен Кыргызстан үчүн урушпайт да. Кыйын. Бирок элге айтканга жарайт да. Мына мен барып келдим, эми Кудай буйрса газ болот депчи. Ага чейин Алмаз Шаршеновте Туркменияга барып келген, газ болот деген. Бирок газды алып келиш Туркмениядан каалайбызбы, биз Россиянын газ структурасы менен алып келишибиз керек. Себеби Туркмения Россияга газ берет да. Ошонун нерсени биз Россиядан алышыбыз керек. То есть бул жерде баары бир Россиянын компаниялары менен кызматташышыбыз керек болот да. Акыркы учурларда ошо Садыр Жапаровдун кылган иштерине баа бергендер, мисалы буга чейинки президенттер каршы чыккан, мисалы атам Жээнбеков ат башыга логистикалык борборго салуусуна. Президент каршы чыккан эмес, эл каршы чыккан. Кол койгон эмес, президент буга чейин кылбаган президенттер кылбаган иштерди азыр Садыр Жапаров кылып атат деген пикирлерди айтып атышат да. Ошондо Садыр Жапаров тышкы саясатта, мисалы Түркмөнстан, Тажикстан болобу, Түркия болобу, эми азыр учурда Садыр Жапаровду күнөөлөп атышат да, Орхан Инандын өткөрүп берип койду депчи. Ошондо Садыр Жапаров тышкы саясатта өзүнүн аброюн көтөрүү үчүн кылып атабы деген суроолор да жаралып атат да. Буга кандай пикир айтасыз? Мен ойлоп атам, президент кызматы бул өтө бийик кызмат. Ошо төргө отурган адам кыска мөөнөттө өтө акылдуу болуп калат да. Мен өзүм баарын түшүнөм деп айтып калат да. Эч кимди укпай калат. Бул оору Садыр Жапаровдун четте калган жок да. Азыр ал бардык маселени өзү чече турган болду. Мен өзүм билем деп чачып атат да. Мен эми сындоочулар катары мен айтат элем, эл аралык сахнага чыгыш үчүн башка мамлекеттердин президенттери менен тең сүйлөшүш үчүн даярданыш керек. Ал үчүн өзүнү көрсөтүш керек. Кыргызстандын ичинде турмушту өзгөртүш керек. Ошондо бизде ийгиликтерге жеткенде, мына жакында мен интернетте окудум, чынбы калппы, Нурсултан Абишевич айтыптыр, Кыргызстан 30 жылда бизде канча гана биз жардам берели деп сурасак баш тартышкан, бирок жакшы ийгиликтерге жете албады деп айтты да. Эми ал аксакал айтканга укугу бар. Биз алыска барып дос болгондон көрө биз азыр Казакстан менен тил табышыбыз керек да. Биз алыска барып жакшы көрүнөбүз деп Туркияга баргандан көрө биз Өзбекстан менен, Тажикстан менен мамиле оңдогонсу оң эмеспи? Ошондуктан мен ойлоп атам, азыркы президентибиз эл аралык аренада өзүнү көрсөтөм деп аракеттер жасап атат, бирок аракеттер ийгиликтүү деп таппайм мен. Бир гана нерсеси бар, ал башка президентке караганда бир аз жашыраак, балким сулуураак, чачтары таралган, жакшынакай может көрүнүшү. Бирок деңгээли боюнча, даярдыгы боюнча эртерээк. Мен ойлоп атам, жок дегенде бир
кыска мөөнөттө мына жакын кошуналар менен жолугуп туруп анан жанагы саякатчылыкты токтотуш керек да. Кыргызстанда иштеш керек. Кыргызстанда күнүмдүк тамактарды иштеш керек. Мына министр, саламаттык сактоо министри шоумен болуп туруп эле артист болуп бүттү го. Алар өздөрү бекиткен программа боюнча 1 миллион 300 адамды вакцинадан өтүш керек болчу 1-июлга чейин. Биз болгону 1,5% өткөрдүк да. Дүйнөдө 28% вакцинадан өтсө, Кыргызстан 1,5%. Бул саламаттык сактоо министрлигинин жетекчисинин иштей албагандык белгиси да. Кадрлык саясатта президентибиз кылган иштери аксап калды деп айтсам адашпайм да. Ошол коронавирустун өлкөдө күчөп жатканына байланыштуу чек араларда жабылды да. Мисалы азыр коңшу Казакстан менен ортодо чек ара жабык турат. Ондун баасы кайра көтөрүлүп атат да. Көтөрүлөт, күткөн нерсе. Ошондо азыр чек аранын баары дагы башка өлкөлөр менен жабылып отурса, Жок, бул жерде калыстык үчүн айтып кетиш керек. Дүйнөдө бул процесс бардык жерде болуп атат. Тамак-аш, азыктар кымбаттаганы бул күткөн нерсе. Бирок биз мына мисалы үчүн Казакстан кошунабыз. Быйылкы жылы данга өтө начар жыл болуп атат. Суу жок болот, кургак жыл. Демек күздө азыр жыйнаган дандар бизге кымбат келет башынан эле. Анан аны иштетип чыккандан кийин ун кылып нан чыгарганда алдынан да кымбаттап кетет да. Бул күткөн нерсе. Бирок ошону билип туруп биз жок дегенде кампаларыбызга резервке топтоп бир аз кармасак болот эле. Ошону билип туруп жок дегенде биз келишим түзгөндө ошол жагынан сүйлөшүшүбүз керек болчу. Бирок эң өкүнө турган нерсе биз же акчаны бере албайбыз. Же ошол данын ордуна башка бирден бере албайбыз. Элементарный өстүргөн алма, гүлаш шабдалын сата албай жүргөндөн кийин калганын эмне айтабыз? Садыр Жапаров президент болгондон кийин биринчи кезекте ошол маселеге көңүл буруш керек болчу. Анан ал отуруп вакцина туура экен деп 2 жылдан кийин ушул жыйынтыкка келсе анда мен билбейм. Вакцина колдойт экен деп. Азыр баарыбыз күчүн жумшап туруп, элди баарын вакцинага өткөрүш керек. Себеби вакцина менен чын эле жеңилирээк өткөрөбүз да. Айыкпайбыз, токтото албайбыз. Анан жана катуу талап деп мен эстеп атам. Өткөн жылы март айында өзгөчө кырдаал акыбал киргизгенде 16 киши оорулар чыккан болчу да. 16 киши. Бүгүн Бишкек шаарында 907 болуп атат. Миңден ашып тур. Бишкек шаарында эле. А бизде болсо шайлоо Томпоев Жакшынакай воскресенье шайлоо болот. Талапкерлер менен жолугушуп атат. Акыркы дагы чуулганды болуп аткан окуя Кумтөр маселеси. Кумтөр Центерадан Кумтөрдү толук түрдө алып, толук түрдө улут. Эч ким эчтеке жок, эч ким эчтекени ала элек. Биз тышкы башкарууду киргизбиз. Барбы? Да. Бул элди алдабаш керек. Эч ким эчтекени алган жок. Биз тышкы башкаруу киргиздик. Демек, алар экология бузган үчүн биз өзүбүздүн управляющий кызматкерди койдук, ал көзөмөл кылат. Бирок центри бар, аны эч ким жокко чыгарган жок. Анын мүлкүн эч ким национализация улутташтырган жок. Мүлкүн улутташтырган жок. Анын жанагы кол коюу укуктары бар да, жанагы валюталык биржада дүйнөлүк банктардан акча алыш. Өткөндө эле бир түрк айтпады, 1 миллиард 700 миллион долларду центри кармап калды, биз аны иштете албайбыз деп. Анда эмнени башкарып атасың сен? Получается, жана заводдо эле башкарып атасың да. Анан 40 миң унция алтын саттык, 82 миллион доллар алдык. Анын ичинде 40 миллион биз пайда таптык деп атат. 42 миллион каяка кетти? Чыгашалар. Кокуй, а сен иностранецтерди кетирбедиң беле? Бийик айлыктар менен. Башка чыгашалар жок болчу. Эмне үчүн 42 миллион? Мурункудай эле болот анда. Анан билбейм мен, бул кийин ойлоп көрсө, ал алтынды биз өндүргөн жокпуз ал. Биз майга чейин өндүрүлгөн, даярдалган алтын ал. Аны эч ким биздикилер казып, Акылбек Жапаров же бөлтүрүп казган жок аны. Бул центри компания казып даярдап турган. Биз ошону саттык. Анан Кумтөр боюнча эгерде ушунчалык принципиалдуу болсо, анда биз улутташтырууга барышыбыз керек да. Бүт ишкананы мамлекеттин көзөмөлүнө алышыбыз керек. Колубуздан келеби дейсиз? Колубуздан келеби бул башка кеп. Андай ниетте жок окшойт да. Башкаруу деген бул эме, чын айтканда, центри компанияны чакырып туруп сүйлөшөбүз деген максат болуп атат. Бул күткөн нерсе. Мен мисалы үчүн бул жамандап айткан жокмун. Бар бир эртеби кечпи ошо менен бүтөт да. Сүйлөшүш керек. Жанагы биздин үлүшүбүздү көбөйтүп бергиле, бизге пайданы көбөйтүп бергиле деп ошого барыш мүмкүн. Каалабайбызбы? Бекитилген келишимдер, мыйзам кабыл алгандарды аткарыш керек, милдеттүү. Ал эми сүйлөшүү жолдор жана экология боюнча бул абдан туура маселе көтөрүштү.
ошол экологияны бузууга мойнуна илип туруп, анан кийин ошо менен сүйлөшсөк болот эле. Балким ошондой болуп калышы мүмкүн. Биздин үлүшүбүз, эгер биз бүгүнкү күнгө чейин Кумтордон 100 миллион, 110 миллион доллар алып атканбыз жыл сайын. Бул бир салык болчу да, валовый доходто. Анан 5-10 миллион доллар булар Ысыкөл фондуна берчү. Азыр мына Садыр Жапаров Нарынга барып, Нарын фонду болот дейт, Ысыкөл фонду болот, анан биз өзүбүз башкарабыз деп атат. Эмнени башкарат? Мен көзүм азырынча жетпей атат. Балким бир аздан кийин келишим болот. Ошо Кумтор маселеси боюнча бир нече аткаминерлер суракка чакырылып, кээ бирөө да камакка алынбадыбы? Негизи ошол боюнча ким жооп бериш керек? Жок, бул жерде кызыктай болду. Мен жакында мен деле суракка чакырышты, мен кол коюп бердим, жарыялабайм. Жалпы айтканда мени ошол 2017-жылы жанагы мөңгүлөр берилгенде мен каршы пикир бергем да, каршы сүйлөгөм, каршы пикир бергем. Ошол эмне себептен деп сурашканда, анан түшүндүрмө бердим. 2012-жылдагы болгон жанагы Садыр Жапаров башкарган комиссиянын сунушу кабыл алган эмес деп, ошол Асылбек Жээнбековду, Турабай Зулпукаровду, Бабановду ошого мен угушум боюнча күнөө коюп атат. Туура эмес да, сунуш болгон. Сунуш колдобогондон кийин ал ишке ашкан эмес да. Мен түшүнбөйт эм, ал жерде кылмыштын далили жок да. Бул жерде мен ойлоп атам саясий куугунтуктун түрлөрү да. Ал жерде эгерде 2012 саясий куугунтук ким тараптан болуп атат? Иә. Саясий куугунтук ким тараптан? Садыр Жапаровдун командасынан. Эң мындай өкүнө турган нерсе, кечеги январдагы президенттик шайлоодо ошол эле Асылбек Жээнбеков, Турабай Зулпукаров, Садыр Жапаров деп агитация жүргүзгөн. 3 ай өтө эле камап таштады. Анан ошондуктан мен кээде айткым келип атат саясатчыларга, кичине акыл эсмен болсоңор, кошомачылыктын чеги бар да. Бар бир кошомачылык кылсаңар жооп бересиңер. Миллион сом берген акчалар каякта? Баягы бюджетке жардам берген адамдар каякта? Камакта да. Айтпады эле камабайбыз деп. Камада. Өмүрбек Бабанов президент болор учурда деле Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов жолугушканда. Ал президенттикке койгондо өткөн быйыл. Мен эсимде бар, ал мен коем деген ой болчу да. Андан бир аздан кийин эртеси күнү Садыр Жапаров менен кучакташып, биз тил табыштык, Садырды колдош керек деп чечимге кабыл алды. Ал өзүнүн укугу чечим кабыл алды. Андан бир аздан кийин чубалып аткан 10 жыл, 15 жылдан бери кылмыш иштерди карап туруп баары кыскарткан. Анын экенин башчысы айтпадыбы? Анан ал өкмөткө жардам берем деп 100 миллион сомду бюджетке которуп берди. Бюджетке эмес, Гекенбейдин атайын эсебине которуп берди жардам катары. Бирок үйүндө камап таштады. Бул жерде кандай болгонун мен билбейм, эмне себептен. Анан 2012-жылы Кумторго мындай баягы жаш балдарга окшоп атат да. Ошондо менин сунушумду колдогон эмессиңер, ошон үчүн мен силерди камап атам дегендей. Ал жерде сунуш гана болчу. Комиссиянын башчысы Садыр Жапаров могу жерде мындай кыйшык болду, могу жерде мындай кыйшык болду. Келгиле ушу пайыздарды өзгөртөлү деген сунуш болгон. Ал сунуш да. Ал мыйзам эмес да. Сунушты эми көпчүлүк баягы чоңдор айткандан кийин колдобой койду. Ага сөгүнсүн, сөгүнөсүн. Бирок депутатты жоопко тарта албайсың. Ал дош берди. Жок, бизде сен ошондо, эгерде сен ошондо Садырдын сунушун колдой турган болсоң, бул элге арналган сөз. Мына мен 2012-жылы сунуш бердим эле. Эгер ушул сунуш ашса мен азыр майта алган болот эле, бирок нолор колдободу, ошолорду камаш керек деп. Кандай эмес да. Ар бир депутаттын, ар бир инсандын өзүнүн пикири бар. Кааласа колдойт, кааласа колдобойт. Ошондуктан бул жерде кандай деп айтсак, башаламандык туктой элек да. Бир нерсе түшүнбөй атат да жетекчилер. Айлаган убакыттар тез эле өтүп кетет. Түбөлүккө келген Аскар Акаев 15 жыл башкарды. Биз көп жыл кетпейбиз деген Курманбек Бабакиев 5 жыл башкарды. Алмаз Шаршенов мени эл жакшы көрөт, сүйөт мени. 80% колдойт деген киши ал деле мына азыр өзүнүн мураскору келип камап таштаган. Эмне деген сөз? Анан ошондуктан бизде саясат, мен жеке пикирим, эгерде сен президент болсоң, кыска мөөнөттө мошенничество, адам өлтүргөн, хулигандык менен аларга ырайым жарыялабай, саясий амнистия жарыяласаң туура болот эле да. Ошол камакта отурган, саясаттан кысылган адамдардын баарын чакыртып бошотуш керек болчу да. Бирок бир гана талап коюш керек болчу. Мага жардам бергиле депчи. Иштешели деп. Эгерде чын эле иштеген
оюң бар болсо. Бизде бир да президент андай саясий куугунтукка алынган, мурунку мезгилде алынгандарды бошоткон эмес да. Бир гана мен билем, ар бир революцияда 5-6 киши чуркап барып Верховный сотко баягы мурунку өкүмдөр жокко чыгарып тополоң болгондо. Садыр Жапаров деле ушундай мурда соттолгонун түрүн жокко чыгарышкан. Андан мурда 2005-жылы точно так же Феликс Кулов деле барып, жогорку соттун мурунку чечимдерди жокко чыгарган. Кийин 2010-жылы ушундай болгон. Кадырбеков жана башкалар. Себеби алардыкы саясий көз карашын үчүн кылмыш иштерди козгоп камалган болчу. Ошону жокко чыгарышкан. А муну мен ойлоп атам, 11-январда шайланган президент кыска мөөнөттө мына мен укугум бар. Райым жарыялоо боюнча. Мына Ишматов, Ташматовдарды мен карап чыктык, бул жерде саясий куугунтук бар. Мен райым жарыялайм, соттошо берсин, актала берсин. Болду. Мен сизге гарантия, кепилдик берем, ошол кишилер жардам бергенге аракет кылат да. Мен билимим ушул, мен ушул тармакта билем, кел жардам берейин деп айтат эле. Тескеринче ал топтоп атат баарына. Анын ичинде уурусуз бар, бирок анын ичинде ката кетиргендер да бар. Анын ичинде уур эмес, ката кетирген эместер бар. А эгер ушундай башаламандык улана берсе, эмнеге алып келиши мүмкүн? Кубалайт, эл кубалайт. Кайра кубалайт, бирок өкүнүчтүү оорураак болот го. Уже Россияда орун жок, Белоруссияда орун жок. Каяка барат билбейм. Туркияга барып калышып. Туркия кабыл алышы мүмкүн дейсизби? Кабыл алат. Жок, эми бул мындай тамаша сөз, бирок чынында оорураак болот го. Себеби бул сапар жеке мүлктү тартып алуу жүрүп атат процесс. Акыркы сөзүңүз болсун, президентке кандай кеңеш берет элеңиз? Жөнөкөй эле кеңеш берет элем. Сүйлөгөн алдында бир аз ойлонсун. Шашпаш керек да. Кеңеш сурагандан уялбасын. Ким болсо да кеңеш сураш керек да. Кээ бир учурда кас көрүнгөн сындоочудан да кеңеш сураса адашпайт да. Анан кийин азыр деле кеч эмес. Кыргызстанда 200ге жакын саясатчы, саясатка таасир берген жарандарыбыз болсо, жок дегенде ошол менен акылдашып, сүйлөшүп, пикириңди алмашып турсак, тез алмашып турса, бир аз болсо да жардам болот эле да. Эгерде жок, мен өзүм баарын билем, бул мени жаман көрөт, бул тигиндей мындай деп ага-инилерине баш ийип калса, аялына баш ийип калса, анда келечеги мурункудан баягыдай эле болот да. Мен бул жигит менен 2005-2007 жылга чейин депутат болуп бир курамда иштегенбиз да. Анда мен мындай байкоом боюнча андай кандай десе, жылдыз оорусу жок болчу. Жерде эле жүргөн жигит болчу да. Азыр билбейм, пешене ушундай болуп калыптыр. Ушундай кеңеш берет элем, бир аз тойлонуп турган сүйлөсө. Эч качан шашпаш керек да. Мисалы үчүн чегара боюнча 100 жыл эсептеш керек. Андан баары бир келишимге барыш керек да. Анан элге кайрылганда чындыкты айтыш керек да, калп сүйлөш керек да. Сиз айтып кеттиңиз сөздүн башында. Ат башыда логистикалык центр курулат. Кеп анда эмне деп болот? Демек, бир Кыргыз, бир Кытай курабыз дегенде эл көтөрүлүп, уруксат бербей койду. Эми президент барды курабыз десе, макулдук берип койду. Кызык. Ошол эле логистикалык центр да. Анан бирөө бир жерде дөйдөрөп жазып коюп туруп 30 000 адам иштейт экен. Ат башыда 30 000 адам жок да. Төлөгөн балдар барып иштейт экен. Силер ушул жерден иштейсиңер деп, так ушуну жар кишине окшотуп сүйлөш керек да. Ошондуктан маалымат бергенде, сүйлөгөндө бир аз салмактуураак болуш керек да. Менин атамда Абсамат Мусабаевич эле сындоочулар айтчу эле, ойлонуп көрөлү деп айтат эле деп. Азыр 31 жылдан кийин ушундай болуп атат, чын эле ойлонуш керек эди. Ошол керек бизге ой жүгүрткөн жетишпей атат. Ушундай кеңеш берет элем, бирок укпай башка кеп да.